Салам YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Эгерде биринчи жолу ушул YouTube каналды капыстан жолуктуруп калсаңыз, сөзсүз түрдө подписация бөлүгүн басып катталыңыз. Анткени биз ар бир катталуучубуздун көйгөйүн талкуулап жардам берүүгө даярбыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана маңдайымда биздин татынакай эжекебиз Сейил Жээнбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай жүрөсүз? Иштериңиз жакшыбы? Сонун баары Кудайга шүгүр. Сейил эже ошол бүгүн дагы биздин замандашыбыздын көйгөйүн ортого чыгарып, анан колдон келишинче жардам берели деп турабыз. Анда мен келген катты карай кетейин, Саламатсыздарбы? Менин атым Атыргүл, 38 жаштамын. 12 жылдан бери жолдошум арак менен алектенип келет, арак ичет. Ортодо 3 балабыз бар. Ажырашып кетейин дейм, эмне кыларымды билбейм. Кайда барам? Ажырашпайын десем, арактан тажадым. Эмне кылсам болот? Кеңеш бериңиздерчи. Аракты калтырууга жардам бере аламбы дейт. Ой, тилекке каршы мага аябай көп ушундай суроо менен кайрылышат. Айымдар, апалар, арактан сырткары жана игромания, оюнга, кумар оюндарына берилип кетүү, баңгизатка берилип кетүү, баңгизаттан көз карандылык менен кайрылышат. Анан бул жерде бир нерсени эске алышыбыз керек да. Биз ичкич адамды, баңгизатка отуруп калган адамды, ошондой эле оюнга байланып калган адамды бул көз карандылыктан чыгара албайбыз. Эгер өзү каалабаса. Эгер мен өзүм деле тажадым ичкенден, мен могу баңгизатты бекер эле чегип алыптырмын деп өкүнүп, мен ушундан бошонгум келет, мага жардамың керек десе, анда таасир берүүгө болот. Ошондуктан бул жерде ошол ичкич менен, ошол баңгизатчы менен, ошол игроман менен жашап аткан адам өзү менен иштеш керек да. Мындайча айтканда, менин атам ичип атса, анын ичкич экенин кабыл ала албай, анан өзүңдүн кабыл алууң менен иштешпей, бул киши өзгөрсө, анан мага жеңил болот эле дегендик болуп атат да. Түшүнүктүү болуп атпайбы? А эгер ичкич атабыз иче берсе, анда өмүр бою эле ошо атабыздын жашоосу менен жашап өтөбүзбү деген суроо да. Же өмүр бою күйөөбүздүн жашоосу менен жашап өтөбүзбү? Бул жерде мен ал айымга айтпайм, Атыргүл айым, ажырашыңыз, ажырашпаңыз деп айтпайм. Бул сиздин жашоо, сиздин тандоо. Күйөөңүз балдарыңызга кандай таасир этип атат? Баардыгын карап туруп эми өзүңүз чечим чыгарасыз да, ошол ичкич менен жашайсызбы, жокпу? Бирок мен айтат элем, күйөөңүздүн жашоосу менен жашоону токтотуңуз. Сиз мындайча айтканда Атыргүлдүн жашоосун, өзүңүздүн жашооңузду унутуп калдыңыз да. Ичкен адам деле мас келет, качан соо келет, бүгүн үйдө кандай атмосфера болот, эми бул ичпеш үчүн эмне кылсам, туугандар келген атат, келтирбей эле коеюн деп отуруп, ал ичпей калса эле мен бактылуу болуп калат элем, ошентсе эле депчи. Бирок ал адам иче берсе, анда өмүр бою бактысыз болуп, өмүр бою ошол адамдын жашоосу менен жашап өтүп кетесизби деген суроо да. Ошол тилекке каршы сыйкырдуу эч нерсе бере албайм. Мисалы, ошол көпчүлүк айымдар баягы шарттык коюшат да жолдошуна. Эми бул жакта ортодо 3 бала, ортодо канча бир жылдык үй бүлөлүк жашоо болуп атпайбы? Эгерде сен ичпесең, эгерде сен оюнуңду таштабасаң, мен кетем деп шарт коюшат эмеспи? Буга кандай карайсыз? Эми ошо шартты койгондо деле жашоо өзү көрсөтүп атат го. Тыйылып калган жок го эч ким. Кетип да көргөндөр бар, ажырашып да көргөндөр бар. Бирок тилекке каршы бул оору. Бул көз карандылык деген оору да. Муну деген психолог, психиатр, нарколог, анан игромания менен иштешкен атайын адистер бар. Кыргызстанда барбы жокпу билбейм, мисалы Россия жергесинде бар да, бул атайын адистикти үйрөнүшөт да. Ошондой адамдар биргелешип алып, анан анын туугандары, анан өзү адам кутулгусу келип аткан адам өзү чогуу бирдикте көп убакыт талыкпай аракет кылуу менен чыгышы керек. Анан албетте бул жерде адамда каалоо болсо, мен ойлойм, жаратуучу да колдойт депчи. Бул жерде жогору жактагы да күч керек да. Жогору жактан Кудайдан келген күч керек. Анан адамдын аракети керек. Эң биринчи кезекте ошол оюнчунун, игромандын же болбосо алкоголик ичимдикке берилген адамдын биринчи чечими. Ооба, каалоосу, чечими андан чыгыш керек. Андан кийин жолдорун издеш керек. Кантип, качан, мен бир учурду билем, бир айым байкесин дайым реп-центрга ичет, алып барып коет. Бирок ал кишинин өзүнүн мындай каалоосу күч болбогондуктан кайра эле ичип алат. Ушинтип эле келатат да көп жылдан бери.
ошо айла жок да бул. Мисалычы ушул жерде менде да бир суроо болуп кетти да. Бизде баягы үй бүлө кургандан кийин жолдошу менен аялынын жашоосу эми бир. Өзүндө баягы менин жашоом бул деп аял айта албайт, эркек бул менин жашоом деп айта албайт да. Биздин Экөө үй бир бүлөлүк жашоо. казанда бир кайнап калгандай да. Анан ушул жерден суроолор пайда болуп кетет да, баягы эми балдарымдын атасы үй бүлөбүз да, бул да, ал да депчи. Анда Атыркүл эженин жашоосу кайда да азырчы? Ал кантип өзүнүн жашоосун алып кете алат? Күйөөсүн жайына коюш керек. Мындай биринчи мен ойлойм, олутту сүйлөшүп, сен чоң адамсың, сен мыйыкта бир эмес 3 баланын атасысың. Мындан ары мен сени бүттү мындай аркаңан ичип жаткан жериңен алып келип, билбейм эмне кылып атат ичпе деп кечке сага мораль айтып ушинтпейм, бүттү. Мен сенин жашооңо кийлигишпейм. Мындан аркы тагдырың өзүңдүн колуңда. Ичип жүрүп жашооңду кыскартып аткан дагы өзүң, балдарыңан сыйың кетип атканың дагы өзүң. Бул сенин тандооң. Болду. Мен эми өзүмдүн жашоом менен жашайм деп жумушка орношобу, окууга тапшырабы, билбейм. Мындай үйдө отурган айым болсо сыртка чыксын. Өзүнүн жашоосун курушу керек да. Күйөөсү жок жашоосун курушу керек. Бул нормалдуу эле нерсе. Бул бирок ажырашып кет дегендик эмес, Жок, жок. Өзүңдүн жашооңду ага көз карандысыз болуп кур. Ооба, өзүнүн жашоосун куруу. Бизде кыргыз айымдарда ушул бир минус бар да, мисалы эртеңки күнү күйөөсү кайтыш болуп калышы мүмкүн, ажырашып кетиши мүмкүн, майып болуп калышы мүмкүн, кырсыктап калышы мүмкүн. Биз билбейбиз, беш кол тең эмес, кырсык кабак каштын ортосунда. Ошондой болгон күндө дайыма суроо бериш керек айым өзү. Менин күйөөм ишке жараксыз болуп калса, ичип кетсе, чегип кетсе, же ажырашып мени таштап кетсе, менин өзүмдүн жашоом барбы? Мен балдарымды багып кете аламбы? Өзүмдүн каражанымды багып кете аламбы деген суроону дайым берип, ошого даяр жүрүш керек. Эми азыр айтышы мүмкүн, эмне жаман ниет кылып депчи, бирок жашоо ошондой, чындык. Жок дегенде өзүңдүн баягы чөнтөгүңдө акча болуш керек да. Өзүңө керектүү курбуларың менен жолугасыңбы, бир нерсе сатып аласыңбы, жок дегенде өзүңдө бир акча болуш керек. Рахмат, Атыркүл эже, сизге чоң рахмат ушундай өзүңүздүн жүрөгүңүздө өйүп келген, жашооңуздун оор учуру менен бизге жазып бөлүшүп кеткениңизге. Анан ойлойм, эң биринчи кезекте жаратканыбыз сизге жардам берсин. Анан экинчи кезекте чын эле сиздин жашооңуз кайсы жерде, сиздин жашооңуз кандай, өзүңүзгө жага турган жашообу, ошол жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Анан бала деп байланабыз го, бирок балдар деле турмуш көргөзүп атпайбы, үйлөнүп жайланып өзүнчө учуп кетет, өзүнчө үй бүлө куруп кетет. Анан биз аларга мен сени баккам деп дагы милдет кыла албайбыз да. Анткени бул биздин ата энелик милдетибиз. Ошондой болуп балдарыңыз өзүнчө үй бүлө куруп кеткенде дагы сиздин жашооңуз кандай болот? Мына бул жөнүндө кең баягы окуруктуу деп коет го, аргыбыз алдыңыздагы анан бир терең ойлонуп көрүңүз. Анан мен ойлойм, сиздин эгерде жашоомдо өзүмдүн ордумду тапкым келет десеңиз, ошондой чечим чыгарасыз деп ишенем. Ылдый жакка комментарий жазып биз менен байланышсаңыз болот, жардам берүүгө даярбыз. Консультацияга сиздерди күтөбүз.